Харьков бронетранспортер күйіп жатат. Молотов коктейли өзүнүн эффектүүлүгүн дагы бир жолу далилдеп жатканын көрдүңүздөр. Булар кадыровчулардын колоннасы. Це якраз йому й потрібно. Прямо зараз. Ну про мене не згадуйте. Ви мене не бачили. Мене фоткати не треба. Өтө тез ылдамдыкта жаңылыктарды билип туруу үчүн подписаться деген кнопканы басып, жанында коңгуроочунда сөз түрдө баса кетиңиздер. Жана ошондой эле лайк басканды да унутпаңыздар. Киев облусундагы Васильково шаарында Орусиянын соккусу нефт базага тийди. Маалыматты аталган каланын башчысы Наталья Балясинович растады. Бүгүн кечке чейин катуу аткылуу, анын ичинде баллистикалык ракеталар менен соккулар болду, деди ал. Социалдык тармактарда жайылган видеолордо мунай сактоочу база жалбыртта өрттөнүп жатканын көрүүгө болот. Васильково шаарында 2 күндөн бери айыгышкан салгылашуулар жүрүп жатат. Бул шаарда авиабаза жана курал жабдык сактоочу кампалары бар. Ошондуктан Украина тараптын билдирүүсүнө караганда, бул калаага тынымсыз чабуул уланып жатат. Батыш мамлекеттери буга чейин санкцияга кабылган Орусиялык банктардын SWIFT аттуу банктары арасында акча которууну камсыз кылган глобалдык системасынан өчүрмөй болду. Бул тууралуу АКШ, Евро биримдик Британия, Канаданын 26 февралдын кечинде биргелешип жасаган билдирүүсүндө белгиленет. Анда бул кадам банктарды эл аралык каржы системасынан ажыратып, алардын глобалдык масштабтагы ишине кетергисин тийгизет деп жазылат. Ошондой эле Ак үйдүн расмий сайтына чыккан билдирүүдө жазылгандай, Орусиянын Борбордук банкы эл аралык резервтердин өзү каалагандай иштете албай калгыдай чектөөлөрдү киргизүү каралат. Андан тышкары Украинадагы согушка жана Орус өкмөтүнүн ишине тиешеси бар адамдарга жана уюмдарга санкция киргизилет. Тактап айтканда, өкмөткө жакын колунда бар орусиялыктарга алтын паспорт же батыш мамлекетинин жарандыгы берилбейт. Билдирүүдө белгиленгендей, Орус бийлигинин катыштыгы бар адамдардын жана алардын жакындарынын батыштагы активдери аныкталып, камакка алынат. Бул үчүн кийинки аптада атайын трансатлантикалык ыкчам топ түзүлөт. SWIFT аркылуу дүйнөдөгү каржы институттары акча которуулар тууралуу кат алышат. Бул системага 11 000 уюм киргизилген. Айрым эсептерге караганда, SWIFT аркылуу жылына 5 миллиарддай кат алмашылат. Буга чейин Сбербанк, Газпромбанк, Открытие, Совкомбанк жана Новикомбанкка санкция салынган. Что, ребят, блядь, получили мы нахуй оружие, боеприпасы, блядь, 4 магазина. Сейчас едем домой, собираемся там с мыслями, что-то какое-то планирование. И едем ебашить, сука, нациков, блядь. Уже пару-тройку у нас, да, блядь, Серег, есть на примете. Поедем их сейчас будем ебашить, блядь, ребята, всех нахуй призываю, блядь. Нехуй, блядь, тут делать, нехуй, блядь, брать автоматы, блядь, идти ебашиться, блядь, за нашу, сука, власть. Ребят, нас просто, блядь, всех переложат, блядь, потом на нас картинку сделают, сука, что мы, блядь, гражданское население, погибшие автоматы позабирают и все. Ребята, ебашьте нациков, сука, это они вместе с этой блядской властью, сука, привели нас к этому всему, блядь. Поэтому, блядь, никаких групп, никаких, блядь, сборов, нахуй, вычислят, переебашат нас, ребята. Собираемся, кто кого знает, блядь. Собираемся, ебашим, блядь, пацаны, с нами Украина, блядь, с нами все будет охуенно, блядь. Всех победим, блядь, по-другому никак, ребятки, по-любому никак. Все, конец связи, давайте, выхожу позже, блядь. Украинанын президенти Владимир Зеленский Азербайжан менен Түркиянын ортомчу болуу сунушун кубаттады. Зеленскийдин айтымында Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Азербайжандын лидери Илхам Алиев Москва менен Украинанын ортосунда ортомчу болуп, сүйлөшүү уюштуруп берүүнү сунушташкан. Ушул эле күнү Франс пресс агенттиги өз булактарына таянып жазганына караганда, Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушколу телефондон орусиялык кызматташы Сергей Лавров менен сүйлөшүп, согушту токтотууга чакырган. Анкара Орусиянын Украинага жасаган чабуулун кабыл алыңыз деп атап, буга чейин эле Москва менен Киев ортосунда ортомчу болууга даяр экенин билдирип келген.
Орусия 24 февралда Украинага чабуул жасап басып кирди. 3 күндөн бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. Украинанын саламаттыкты сактоо министри Виктор Ляшко Facebook'тагы баракчасына Орусиянын аскердик кол салуусунан 198 украиналык каза болгонун, алардын 3-өө жаш балдар экенин жазды. Ага чейин Украин бийлиги 137 аскери курман болгонун маалымдаган. Орусия өлгөн же жарааталган аскерлери тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Эски дүйнө менен жаңы дүйнө кармашып, чыр-чатак күчөп, эски дүйнөдө чыгыштан согуштук коркунуч туулуп, эки бир тууган калк кармашып, алааматка айланат деп 20-кылымда жашаган болгар Ванга айткан. Эски дүйнө деп Европаны, жаңы дүйнө деп Американы айткан. Эски дүйнөнү согуштук алааматтан сактануусун өтүнгөн. Бирок анын ою ишке ашпай бир тууган Орусия Украинага кирди. Башкысы 2022 жылы Орусияда эч кандай жаратылыш катаклизми болбойт. Орусияда тынчтык болсо, бул Кыргызстанга да тиешелүү. Анын айтуусунда Чабалекей өз уясына кайтып келет. Балким сөз Украина тууралуу болуп жаткан жокпу? Себеби Чабалекей Украина мамлекетинин символу. Дагы бир жазууда 3 эжесиңди биргишет, алардын улуусу баарын кечирет жана таарынычын унутат делет. Бул эжесиңдилер Орусия, Украина жана Белоруссия болушу ыктымал деген ой келет. Белоруссия менен анчалык деле эч нерсе болгон эмес го. Ал эми Украинаны танка менен тебелеп барып, акыры өз ыгына күч менен салып, Орусиянын мамилеси жагымдуулукка бурулушу мүмкүн. 2022 жылы Орусия жергесинде эң маанилүү саясий жана экономикалык сүйлөшүүлөр өтө турган болуп турат. Ал сүйлөшүүлөргө көптөгөн европалык мамлекеттердин лидерлери катышып, анын жыйынтыгы бардык континенттердин келечегин түздөн-түз таасир этмекчи. Жыл ортосунда Украина менен Орусиянын ортосунда үзүлгөн байланыштар кайра жанданып, мында Орусия президенти тынчтык процессинин негизги демилгечиси катары көп нерсени чечет. Жыйынтыктап айтканда, Ванга 2023 жылды Орусиянын гүлдөө өсүп өнүккөн жана активдүү мамлекет катары көргөн. Аскердик жана илимий чөйрөдө ири ачылыштар дал ушул мамлекетте боло турганы тууралуу ишенимдүү айткан. Бул держава өзүнүн күчүн жана кубаттуулугун арттырып, анын лидери өз мамлекетинин атуулдарына бейпилдикти жана бакубаттуулукту тартуулайт. Ванганын мындай окуялыгына ишенсек, анда Орусия менен жакын карым-катнашы бар Кыргызстан үчүн да жаман болбос. Себеби азыр Орусияда биздин миллионго чукул жердештерибиз иштеп, Кыргызстанга тыйын тыпыр салып турганын баарыбыз билебиз. Кыргызстандын экономикасы алардын тапканы менен кубаттанып турат деп ачык эле айтабыз. Демек, Орусиянын бакубаттуулугу өз кезегинде биздин республикабызды да бакубаттуулукка чакырып, оптимистик маанайга үндөсө, анда Кыргызстан үчүн да 2022 жыл жакшы жылдардан болот экен деп жыйынтык чыгара алабыз. Булак Назар News KG. Германиянын өкмөтү Украинага 1000 танктарга каршы курал жана 500 стингтер деп аталып зениттик ракета жеткирерин билдирди. Буга чейин Берлин Украинага курал жабдык жеткирүүдөн баш тартып келген. Биз Путиндин армиясынан коргонууда Украинаны колдоо үчүн колубуздан келгенин жасоого милдеттүүбүз деп жазды Германиянын канцлери Олаф Шолц. Украинанын президенти Владимир Зеленский немис өкмөтүнүн чечимин кубаттады. Буга чейин Польшанын өкмөт башчысы Метеуш Моравский айрым батыш мамлекеттерин, анын ичинде Германияны Орусияга каршы болуп көрбөгөндөй санкцияларды салбай жаткан үчүн айыптаган. Ал ошондой эле Германия Украинага курал бербей жатканда сынга алган. Бир катар мамлекеттер Украинага коргонуучу аскердик техника жеткирип, Москвага каршы экономикалык санкцияларды салышты. Алар санкцияларды дагы катаалдатуу убада кылып жатышат. Орусия 24 февралда Украинага чабуул жасап басып кирди. 3 күндөн бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. Украинанын саламаттыкты сактоо министри Виктор Ляшко Facebook'тагы баракчасына Орусиянын аскердик кол салуусунан 198 украиналык каза болгонун, алардын 3-өө жаш балдар экенин жазды. Ага чейин Украин бийлиги 137 аскери курман болгонун маалымдаган. Орусия өлгөн же жарааталган аскерлери тууралуу эч кандай маалымат бере элек.